Таки Мануфатындагы жалпы орто билим берүү мектеби. Кыргыз тил 7-класс. Сиздер менен мен Деркенбаева Айткүл Чыныбековна. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн. 4-чейрек 7-сабак. Сабагыбыздын темасы көнүгүү, машыгуу иштери. Жалаң сүйлөмдү быйшыктоо үчүн көнүгүү иштейбиз. Көнүгүү иштөө менен ой жүгүртүүлөрүбүздү өнүктүрөбүз. Бири-бирибизди сыйлоого тарбияланабыз. Биздин көнүгүү иштөөдөгү алдыга койгон максаттарыбыз. Биз өткөн сабакта жалаң сүйлөмдөр боюнча өткөнбүз. Бүгүн жалаң сүйлөмдөр боюнча азыр кайталоо жүргүзүп көрөлү. Жалаң сүйлөм деп эмнени айтабыз? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү кайсылар? Кандай суроолорго жооп берет? Баяндооч кандай суроолорго жооп берет? Жалаң сүйлөмдөр боюнча кайталоо жүргүзүп көрдүк. Баш мүчөлөрдөн гана куралган сүйлөм жалаң сүйлөм. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жана баяндооч. Ким эмне, кимдер эмнелер деген суроого жооп берет. Баяндооч эмне кылат, эмне кылды, эмне кылган, ким эмне, канча, кандай, кайда жана башка суроолорго жооп берет. Эми китебибиздин 136-бетиндеги 273 көнүгүүгө көңүлүбүздү бурабыз. Ээлик милдетин аткаруучу сөздөргө кашаанын ичиндеги сөздөрдүн маанилешин байланыштырып, жалаң сүйлөмдөргө айландыргыла. Бала ойгонду. Дарактар бүрдөдү. Ландыш ачылды. Ысык көл толкуду. Жомок айтылды. Айтыш күчөдү. Мына биз сиздер менен кашаанын ичиндеги сөздөрдүн маанилесин байланыштырып, жалаң сүйлөм түздүк. Кийинки 274 көнүгүүгө көңүлүбүздү буралы. Берилген суроолорго жооп бергиле да сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн тапкыла. Китеп кандай? Китеп кызыктуу. Булбул сайрадыбы? Булбул сайрады. Мектеп чоңбу? Мектеп чоң. Жер жемиш быштыбы? Жер жемиш бышты. Чыңгыз келдиби? Чыңгыз келди. Жомок жактыбы? Жомок жакты. Гүлдөр кандай? Гүлдөр кооз. Мына биз сиздер менен сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн таап чыктык. Кийинки көнүгүүгө өтөлү. 276 көнүгүү. Бул жерден берилген сүйлөмдөрдү жалаң сүйлөмдөргө айландыргыла. Мен кызыктуу китеп окудум. Китеп окудум. Коңгуроо кагылып, сабак башталды. Коңгуроо кагылды, сабак башталды. Күн күркүрөп, жамгыр жаады. Күн күркүрөдү, жамгыр жаады. Апам келип биз сүйүндүк. Апам келди, биз сүйүндүк. Көлгө түшүп чабак урдук. Көлгө түштүк, чабак урдук. Жаз келип, гүлдөр жайнады. Жаз келди, гүлдөр жайнады. Таң атып, жарык кирди. Таң атты, жарык кирди. Кар эрип, бай-чечекейлер ачылды. Кар эриди, бай-чечекейлер ачылды. Мына биз сиздер менен берилген сүйлөмдөрдүн ичинен жалаң сүйлөмдөргө айландырдык. Үйгө тапшырма. 136 беттеги 275 көнүгүү. Диалогду окуп, жалаң сүйлөмдөрдү көрсөткүлө. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.